Кыргыз өкмөтү бир жылдын ичинде авиа каттамдарды евро биримдиктин кара тизмесинен чыгарууга белсенүүдө. Эске салсак, өткөн жумада евро биримдикке мүчө Европа мамлекеттеринин аймагына учууга тыюу салынган авиакомпаниялардын жаңыланган кара тизмеси жарыяланган Европалык комиссиянын сайтына чыгарылды. Анда Европа комиссиясынын тизмедеги компаниялардын саны 1193дөн 181ге төмөндөгөн. Жаңы тизмеден Бенин менен Мозамбиктин бардык авиакомпаниялары чыгарылды. Кыргызстандын компаниялары дагы деле аталган тизмеде калууда. Европага учууга мүмкүнчүлүгү жок жалгыз мамлекет болуп саналат. Кыргыз учактарынын каттамдары туурасында кебизде жарандык авиациялык агенттик жетекчиси Курманбек Акишев менен талкуулаган турабыз. Курманбек мырза, куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламат, рахмат. Мына авиакомпаниялардын кара тизмеси туурасында жылда рейтинг чыккан сайттын Кыргызстан бул маселени көтөрүп келет. Европа мамлекеттерине кыргыз учактарынын кулаш жая албай жаткан КМШ дагы жападан жалгыз мамлекет экен. Айтсаңыз, бул жаатта маселени чечүүдө кандай тоскоолдуктар болуп жатат? 2006 жылы Еврокомиссиянын ушул тизмесине кирип калганбыз. Анын себептери мурда да айтылып келип атты. Биздин жарандык авиациянын кылган надзорлук иштери, баягы авиациянын үстүнөн кылган регулирование деп коет. Ошол иштердин начардыгына байланыштуу болуп келген. 2015 жылы ошол сын сыпаттардын саны 128ге чейин жетип калды да. Эми ошолордун баарын тең убагында акырындап кадам менен чыгарып келген болсок, бул акыбалга келбейт элек. Тилекке каршы ушул акылдабыз. Бирок 2016 жылдын декабрында, 2017 жылдын февралында ушул сын сыпаттарды жоюу үчүн ИКАО деп коебуз, авиациялык уюмдун менен бирге келишим түзүп, биздин транспорт министрлигинин деңгээлинде ошол келишимди ИКАО менен кол коюп, ошол ишти ошол февралда баштаганбыз. Азыр эми ошол иштин бир 60%-дан ашыгыраагы аткарылды. Ушунчалык кадам иш менен ошол алдыга келип, ошонун баягы ченеминде ошол ИКАОнун президентин чакырып, жакында эле ошол 2-3 күн мурда келип, биздин өкмөт даражасында, парламент даражасында биздин жетекчилер менен жолугуп, ошол маселе тууралуу көп нерселерди чечүүгө азыр эме болду да. Ушул өткөн жумада президенттин аппаратынын өкмөттүн мүчөлөрү менен тегерек үстөлдө дал ушул сиз айтып өткөн маселени талкуулапсыздар. Акыры эмнеге келдиңиздер? Кандай план түздүңүздөр? Азыр эми баягы биз түзүлгөн план боюнча иш катуу кетип атат. Кудай буйрса, жанагы айтып өткөнүңүз бир жылдын ичинде деген туура эмес го. Ал бир жылда мындан чыгып кетүү тууралуу айтышка да азыр мен өзүмдүн эмем келбейт. План боюнча ошол ИАТА деп коебуз, ошол ИКАО деп коебуз, ошолор менен бирге иштешкен убакта дагы 18 жылдын ноябрына деп азыр планга коюп атабыз. Эгер ошол убакта да чыгып калсак, биз аябай уткан болобуз да. Ал жөнүндө азыр катуу иштер жүрүп атат. Азыр мына бүгүн эле Международный авиационный комитет деп коет, ошонун делегациясы келди. Биз да ал жөнүндө эртең өкмөт деңгээлинде көп иштерди. Курманбек мырза, айтыңыз. Мына менимче ар бир жаран Кыргызстандын учактарынын абалы туурасында үстүртөн эле билип, анчалык эле жапжаң эместигин түшүнсө керек. Ошентсе да учурдагы биздин учакта тиешелүү мүчүлүштүктөр туурасында айтып берсеңиз, деги эле алардын жаңы саны канчада, анан аба майдандар көбүн эсе алардын кайсыл көйгөй менен күрөшүшөт? Азыр бизде иштеп аткан 5 авиакомпания бар, ошол жүргүнчүлөрдү ташып аткан. Ошол 5 авиакомпаниянын ичинен 3-өсү азыр бардык талаптарга туура жооп берет. Жана самолеттордун баары эски экен. Ошон үчүн ошо кара тизмеге кирип калыпбыз деген ал туура эмес ой. Эски самолет болбойт авиацияда, анткени эски самолет болсо ал учпаш керек бизде. Ал эски самолетту баягы өз чектеп коебуз, ошонусунан өтүп оңдоруп келгенден кийин ал жаңы самолет болуп чыгат да. Анткени аба коопсуздугун, авиа коопсуздугун биз кепилдик беришибиз керек. Ошон үчүн ал понятие, ал ой туура эмес. Авиакомпанияларды айтып өтсөм, азыр ошол кара тизмеден чыгуучу абалга жакындап калган авиакомпанияларыбыз бар. Бул авиатрафик, Air Manas деген алардын самолетторунун баары жаңы.
Bir авиакомпанияда 5 жаңы самолет, жаңы типтегі самолеттар, екіншісінде 3 самолет азыр, 4-ші да келіп атат. Мемлекет тарабында иштеп аткан Эйр Кыргызстан авиакомпаниясы азыр инвестицияны проект боюнча Кытайлар менен иш жүргүзүлүп атат. Алар дагы Кудай буйрса ушул жылдын аягына чейин өздөрүнүн самолеты менен кошулуп совместный предприятие катары иштеп алса, ал дагы аябай өбөлүү болот ошол кара тизмеден чыгышка. Жарандык авиациялык агенттиктин жетекчиси Курманбек Акишев менен маек курдук. Эске салсак, Кыргызстан компаниялары дагы деле аталган тизмеде калууда. Европага учууга мүмкүнчүлүгү жок жалгыз мамлекет болуп саналат. Маегиңизге рахмат.